Имам Муслим рахимахулла өзүнүн сахих жыйнагында алып келген хадис, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Мен ата аррафан фасаалаху ан шей, лам туqbal lahu салату 40 лейла." Кимде ким көз ачык бакшыга келе турган болсо, көз ачык бакшы же болбосо төлгөчү деп айтышат го элдер. Көз ачык деп, өзүн көз ачык дейт, же болбосо элдерди алдай турган бир өзүнө бир ысымдарды коюп алышы мүмкүн. Тауып деп коюп алышы мүмкүн, же дагы ушул сыяктуу ар түрдүү аталыштары бар да. Төлгөчү болсун, бакшы, көз ачык, кандай аталышта болбосун, ошондой бир адамга келе турган болсо деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Фасаалаху ан шей, ошол адамга барып бир нерсе жөнүндө сурай турган болсо, алар эмне дейт? Ал бакшылар, ал көз ачыктар эмне дейт? Ал төлгөчүлөр эмне дейт барган адамдарга? Ошолордун кандайдыр бир көйгөйлөрүн чечип беребиз деп алдашат да. Чындыгында алар жалганчылар. Алардын эч бир сөзү чындык жок, эч бир сөзүндө. Алар Аллахка күнөөкөр болгон адамдар. Биз кайыпты билем, же сенин бир буюмуңду таап берем, же болбосо сенин күйөөңдү кайсыл жерде жүргөндөрүн айтып берем, же эмне кылуу керек экендерин айтып берем деп ушул сыяктуу эмне Аллахка шек келтире турган, динге шек келтире турган нерселерди айтышып, элдерди алдашат. Чындыгында бүгүнкү күндө дагы ар түрдүү элдерди азгыра турган аталыштар менен мындай адамдар көбөйгөн. Адамдар ушунчалык динден узакташкан сайын, эмне нерсе динге каршы келет, эмне нерсе арам, бул нерселерди билбей элдер динден узакташкан сайын, ошондой жалганчы элдерди азгырып, акчаларын жей турган адамдар көбөйгөн. Аллах сактасын. Ошолордун бири мынакей биз айтып турганда, көз ачык бакшылар, төлгөчүлөр. Пайгамбарыбыз айтып атат, ким ошолорго барып бир нерсе жөнүндө сурай турган болсо, тек гана сурап эле кое турган болсо, лам туqbal lahu салату 40 лейла, ал адамдын 40 күн намазы кабыл болбойт деп атат. 40 күндүк окуган намаздары кабыл болбойт деп атат. Ал адамдын 40 күн окуган намаздары, урматтуу мусулман бир туугандар, соопсуз калат. Соопторунан кур калат. Бул не деген зыян да? Ошончо күн окуган намаздардын сооптору жок. Алымдар айткандай, бул адам 40 күн эгерде барып алган болсо, 40 күн намаздарын кайрадан кайтарып казасын окуйт деген эмес. Мынтип айтпайт алымдар. Бирок ошол намаздардын соопторунан кур калат, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул тек гана айтканыбыздай сурап эле койгон болсо, ал эми сурап, анын айткан нерселерин тастыктап, ошол адам айткан нерселерди аткара турган болсочу, кээ бирки хадистерде келет, өтө коркунучтуу, аны тастыктай турган болсо, ал Мухаммадка түшүргөн нерсеге, Мухаммадка түшүрүлгөн Куранга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат да, пайгамбарыбызга түшүрүлгөн Куранга эмне ишенбегендей бир куфурлук кылгандай болот деп келет. Аллах сактаган болсун. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууганым, өз динине күйгөн, динин таза сактоону каалаган мусулман бир тууган, андай адамдардан сак болуу керек. Алар эгерде бир бактылуулуктун жолдорун биле турган болсо, кантип ошондой бир жоголгон бир нерселерди, же жоголгон дагы кандайдыр бир проблемаларды чечүүнүн жолдорун биле турган болсо, эң биринчи ошентип элдерди алдаштан алдын, элдерди азгырып акчаларын алуудан алдын өздөрүнүн проблемаларын, өздөрүнүн көйгөйлөрүн чечип албайт беле. Ушул жагынан деле ой жүгүртө турган болсок, урматтуу мусулман бир туугандар, алардын жалганчылыгын биз оңой эле билебиз да. Эми алардыкын билүү мында турсун, аны антип бул жерде чоң бир күнөө айтылып атат да, ушунчалык намаздардын соопторунан кур калат депчи. Ошон үчүн туугандар, андай адамдардан узак болуу керек, сак болуу керек. Башкаларды дагы айрыкча аял адамдар бул нерселерге көп алданышат.